Ырчы Анжелика, бардык тааныштарым жакындарын жоготуп жатат. Өлүмдөн адам качып кутулабы? Ырчы Анжелика апасы ысык көлдөн Бишкекке келбей тургула дегенин, бирок адам өлүмдөн качып кутула албасын айтат. Өлүмдөн адам качып кутулабы? Бишкекке келбе дейт апам. Же жашынып отуралыбы? Бардык тааныштарым жакындарын жоготуп жатат. Кудайдан жалыналы, аман бололу дейт ал. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Давранов. Ушул кызды таап алганыма бактылуу болуп жүрөм. Телеал баруучу тамада Максат Давранов жакында бойдокчулук менен коштошоорун кабарлады. Сүйүктүүсүн ачыкка чыгарып, жакында үйлөнүү тою болоорун социалдык тармакта баракчасына жазган Максат мырзага байланыштык. Буйруса өлкөбүздө пандемияга байланыштуу абал жакшырып, чектөөлөр алынса баш кошолу деп ниет кылып жатабыз. Тойду күз айларында деп пландадык. Сүйүктүүм 20 жашта. Сүйлөшүп жатканыбызга аз эле убакыт болду. Мени ачык айрым мүнөзү менен сүйдүрүп алды. Мага чын дили менен жасаган мамилеси, айтканын да эки кылбаганы мени өзүнө байлап алды окшойт. Ал мага көптөн бери эле телефондон жазып жүрүптүр. Бирок эмнегедир жазганына көңүл бурбай өткөрүп жибериптирмин. Азыр ушул кызды таап алганыма сүйүнүп бактылуу болуп жүрөм. Маалымат булагы, Супер Чекит KG. Айчүрөк Иманалиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Мени төрөгөн аялды өмүр бою апа деп айта алган жокмун. Каарманым Айчүрөк деген ысымда да, атаң даңкты да өз эмгеги менен жасаганын айтат. 13 жашында Борбор калаага таятасы жетелеп келген кыз атактуу ырчы болоорун өзү да таятасы да билбесе керек. Бул санда ырчы Айчүрөк Иманалиева балалыгын жана апаларын баяндайт. Айчүрөк эже, жакында социалдык тармактагы баракчаңызга апаңыз тууралуу билдирүү жаздыңыз. Менин биологиялык апам ырчы экен деп апаңызды жакындан билбегендей пикир калтырдыңыз. Апам мени төрөп, бир жумалык кезинде эле Таята тайнемдин колуна берген экен. Ошондуктан алардын колунда өстүм. Фамилиям Таятамдыкы. Мени төрөгөн апам Сафина Иманалиева кезинде филармониянын ырчысы болгон экен. Эс тартып калган учурда мага табышмак боло баштады. Анткени менин курагымдагы балдар кыздардын ата-энелери жаш болчу. Ошондуктан менин ата-энем эмнеге картаң дей берчү элем. Мени төрөгөн апам башка экенин кийин атактуу болуп, үй бүлө күткөндөн кийин билдим. Ички туюмумда мен эже деп жүргөн адам жакын адамым экенин жүрөгүм менен сезчүмүн. Бирок жүргөн сезгени менен акылың баары бир электен өткөрүп турат эмеспи? Таята тайнемди да апамдын да көзү өтүп кетти. Апам Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайда окуган. Мен да ошол жерде окуп калдым. Ал жерден Коновлова деген эже апама окшоштуруп, сени Сафина Иманалиеванын кызысыңбы деп сураган эсимде. Мен жок, ал менин эжем болот деп жооп бергем. Апам Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев өңдүү залкарлар менен чогуу иштешиптир. Тилекке каршы жол кырсыгына кабылып, башына 3 жолу операция жасалып, карьерасын таштаганга аргасыз болуптур. Гастролдоолорго чыга албай, ден соолугу менен алышып жүрүп, ырчылыктан четтеп калганын кийин билдим. Кийин турмушка чыккан, башка никеден кыздары бар. Атаңыз тууралуу сурасам катуу тийбейби? Бир ата бир энеден эки бир тууганбыз. Нуртазим деген иним бар болчу. Каза болуп калганына 15 жылдай болуп калды. Ата-энем бир кичинебизде эле ажырашып кетишкен экен. Атамды эс тартканы көргөн жокмун. Социалдык тармактардан мага атаңыз ооруп калыптыр, келип кетпейсизби деп жазып калышат. Бирок мен атам деп Таятамды гана билем. Бир тууганым таекелерин да катары мени көздөрү өтүп кетти. Аял болбосом да баарынын башында туруп сый менен узаткан мен болдум. Аял заты болсом да Иманалиев деген фамилияны татыктуу көтөрүп жүрдүм деп ойлойм. Ал эми атамды көрбөсөм же билбесем азыр менден эмне күтөт деп таң калам. Угушума караганда анын башка никеден 14-15 баласы бар. Атама тарынычым деле жок. Бул турмушта эмне гана болбойт. Арзум да жок. Эгерде ата баланын жашоосунда болбосо ушундай эле сезим болуп калат экен. Ата-эне баланын жоопкерчилигин алышы керек. Биздин ата-энебиз экөө тең, иним экөөбүздүн жашообузда болгон жок. Турмуштан ордумду таппай калышы мүмкүн эле. Өжөрлөнүп жүрүп ордумду таптым. Кудайга шүгүр үй бүлөмдү да сахнаны да бирдей алып келе жатам.
Атаңызды бир да жолу көргөн эмессизби? Кичине болгондуктан элес булас эсимде. Бир жолу дүкөнгө барганбыз. Шоколад сыяктуу таттуулар сатылчу. Иним экөөбүз аябай таттуу жегибиз келип турган. Тайенемдин колун кармап алып турсам, тиги киши келген. Тайенем, ай балдарыңа бир нерсе алып бербейсиңби деген эле. Бирок ал бизге банкадагы туздалган бадырың сатып берген эсимде. Таттуу жегиси келип турган балдарга туздалган бадырың алып берип койгонуна кара күлүп, эсимде калганы ушул. Келиңиз, баккан ата-энеңиз тууралуу сүйлөшөлү. Кандай тарбия беришти? Совет мезгилинин кишилери да мени алар калп айтпаганга, бирөөнүкүн албаганга, эмгекчилдикке үйрөтүштү. Азыр заман башка болуп жатпайбы? Акылдуу сүйлөп, алдап койсо эле ошол кишинин туура болуп калат. А менин пайдубалымды тайата тайенем башкача коюшкан. Заманга жараша өзгөрүлөйүн дейм, бирок болбойт. Тайенем аябай жакшы ырдачу. Таятам улуу ата мененкенин согуштун ардагери. Кийин мектепке ыйрым ачып, комуз черткенди үйрөтүп жүрдү. Мектепте аябай жакшы окуучумун. Ошондой эле ырдасам деген кыялым бар болчу. Таята тайенемдин мен опера ырчысы болсо деген тилектери бар эле. Апам аябай жакшы ырдачу экен. Азыр ойлосом, таятамдар ошол ишке ашпай калган кыялын мен аркылуу ишке ашырууну каалашса керек. Таятам таласка келген артисттерди көп конокточу. Бир жолу композиторлор Марат Алыбаев менен Акимжан Жээнбаев келип калышыптыр. Атам ушул кызым жакшы ырдайт, бир карап көргүлөчү деп мени ырдаткан. Кебетем эми укмуш, колдорум капкара, мурунду улам тартып коюп, комуз менен алымканды созуп жатам күлүп. Ошондо алар мени жактырып калышты. Асыке, бул кызды Борборго алып баргыла дешкен. Атам 13 жашында жетелеп келип Акимжан Жээнбаев деген байкеге табыштап, ошол аркылуу Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайда окуп калгам. Ошол боюнча шаарда калып силер көрүп турган Айчүрөк Иманелиева жаралды. Эжеңиз апаңыз экенин билгенден кийин эне бала боло алдыңарбы? Канча жыл өтсө да жүрөгүмдө Асылбек менен Берметтин кызымын. Кийин атагым чыгып, элге таанылганда алар мени катуу кызганышты. Алардын көңүлүн калтырчу эмесмин. Көздөрү тирүү кезинде өзүмдүн ата-энем тууралуу эч сөз кылган жокмун. Экөөнө болгон сыйым аябай күчтүү. Ал эми төрөгөн апам да мага кызым деп боор тарткан жок. Ал дагы ата-энесинин көңүлүн караса керек. Атактуу болуп кетсе эле кызым болчу деп чыга калса да уят болмок да. Ата-энесинин көзү өткөндө да ачылып сырдаша алган жокпуз. Келбетим, жүзүм, талантым апама окшош. Тайенем болсо жашоого тың, аракетчил, эмгечил болгонго тарбиялады. Балалыкта эсиңде калган нерсе. Тайенем кошокту укмуш айтчу, аябай эмгекчил болчу. Айылда жашаса да Таята тайенемдин дүйнө таанышы башкача эле. Дегеним дүйнө таанымыңды кеңейт, жер жүзүн кыдыр деген нерселерди көп айтышчу. Улуу тайакем Орусияда окуп жүрүп, ал жактан Ангелина деген орус келин алып келди. Андан кийин эки тайакем да орус келин алып келишти. Таята тайенем эч нерсе дебей кабыл алышты. Бир окуя эсимде, мектеп үйүбүзгө жакын эле. Мугалимдер мени чай коюп келе кал деп жумшап коюшту. 1-класс болчумун. Кайнак сууну көтөрүп келе жатып жыгылып кетип өзүмө төгүп алдым. Жаңы көйнөк кийип жүргөн элем. Тайенем урушат деп керебеттин алдына кирип жашына отуруп алгам. Кечке дене табым көтөрүлүп, күйгөн жерим эзилип кеткенде керебеттин алдынан таап чыгышты. Тайенем мени кучактап бакырып ыйлап чуркап жүрөт. Баламын да коркпой эле айтсам урушмак эмес экен. Мага катуу көрүнчү, бирок Таята тайенем өзгөчө мээрим төгүп чоңойтушту. Кийин сизге ыраазы болуштубу? Башында сени биз даңкка дүңк болуп ырдасын деп жибердик эле. Сен опера ырчысы болушуң керек деп урушуп жүрүштү. Кийин ыраазы болушту. Эгерде эки энеңиз азыр алдыңызда болсо, аларга эмне дейт элеңиз? Ичинде көп суроолорум бар, бирок ал суроолорду бере алат белем билбейм. Жогоруда айткандай, мени 13 жашымда Борборго алып келишти. Таята тайенем Бишкекти таластын бир айылы деп кабыл алса керек. Кой союлуп, боорсок жеп, курсагым ток жүргөндө эле элестетсе керек. А шаарда көп нерсе менен күрөшү керек эле. Бул таарыныч деле эмес, балким 13 жаштагы кызды кантип кароосуз Борборго жөнөтүп койдуңар деп сурамакмын, билбейм. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Суперчекит KG.